Түнкү саат 3 чамасында бет капчан эки белгисиз адам Төмөнкү Аларчы айылынын тургуну Жолдошбек Токбаевдин үйүнө кирип келет. Кол салуунун жыйынтыгында үй ээси оор абалда ооруканага түшүп, кызы бычактан алган жаратынан улам көз жумат. Ой, так не убивай. Вдруг, может, дорогу перешла, может, что. Но мындай өлтүрүш керек, это даже звери так не делают, это ее муз. Каргашалуу күнү үйдө үй ээси 26 жаштагы кызы, келини жана эки кичинекей небереси болгон. Бул учурда анын жубайы менен эки уулу Россияда иштешчү. Дарбаза бек болгону менен үйдүн эшиги адаттагыдай эле ачык болгондуктан кылмышка шектүүлөр оңой эле кирип келишкен. Эки жума же 3 жума мурун итибизди отравили. Анда да бир, наверное, даже ойго деле келген жок, что что-то произойдет. Вообще даже ойдо деле жок. Как можно такую кристально чистую девочку? Как? Ошол үйдө жолдошум бар эле, эки неберелим. Келиним бейме бермет. Түнү келип, кызым уктаган эмес, азыр жаштын баары интернетте отурат. Комнатасында свет күйүп турган. Алар кантип, следовательдер вычислили, что именно могу жактан киришкен экен. Машинабызды как из строя уже иштетпей коюштур. Каким путем биз билбейбиз, потому что когда произошло, мы не смогли завести машину, вообще не смогли. Маркум кыздын апасы, жабырлануучунун жубайы Рахима Абдрахманова бул катардагы тоноочулук эмес, атайын уюштурулган кылмыш деп эсептейт. Такие жестокие удары именно профессионалы это сделали. Это бывает, если, например, кража, там с умыслом с каким-то нет, это уже убийство, целенаправленное убийство. Золотые все изделия жаткан жеринде около. Все вот азыр пакет, азыр полный сизге көрсөтөм. Все лежит. 2 телефона, этот вот ее Pro Max, 2 телефона. Анан кийин вот, когда первая борьба, вот оглушили атасын, кызым уктаган эмес, вышла, один зашел сразу в комнату, начал ее ножом. Это действовали профессионалы, потому что знали куда точно. Сонную артерию, потом еще какой-то паховый, мен көрсөтпөй, что еще паховый, тоже уже, который уже наверняка добивали. Аталган окуя социалдык тармактарда чуу жаратып, мыкаачыларды таап жазалоону көпчүлүк суранышууда, деген менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын көбү кылмыш тууралуу туура эмес маалымат таратып жаткандыктан жабырлануучулар элге чындыкты жеткирүүнү өтүнүшөт. Прошу вас, объявите правду. KG компания написали, что атабыз нормально, выписали, ходит. Неправда. Кечен барды, он Айгерим, кызым гана, мы говорим, что он там в реанимации лежит, все хорошо, уж кызын, уж атасы, они оба это как единое целое, мы не знаем. Мы хотели кечен хотя бы коштошсун деп акырын на скорой привезти, и все. Врачи категорические. Его 3 раза мед, кровоизлияние очень тяжелое. Его только операция на тело сделали, хорошо. Бир канча ирет бычак жеген үй ээси Жолдошбек Токбаев көп кан жоготуп реанимацияга жеткирилген. Учурда абалы орточо оор деп бааланып, Бишкектеги ортопедия жана травматология борборунда жатат. Биринчи бизге түшкөндө абдан акыбалы оор келген. Ал күнү ошол операция болуп, бычакты тулгу боюна жеген, жан башына жеген, колунун башына, муундарга жеген, көп жерине реанимацияда жатып, кийин бизге которулду. Ошондой эле андан башка дагы башынан жаракат алган, башы да мээси чайкалган, көп жаракаттар менен азыр бизде дарыланып атат. Кылмыш иликтеш үчүн атайын ыкчам топ түзүлүп, тергөө иштери жүрүүдө. Учурда киши өлтүрүү беренеси боюнча иш козголуп, окуяга себеп болгон бардык версиялар каралып жатат. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 130 беренеси негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Азыркы учурда керектүү экспертизалар дайындалды. Аталган кылмыш иши Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын начальниги тарабынан дагы көзөмөлгө алынды.
Жабырлануучу тарап укук коргоо органдарынан ишти аягына чейин чыгарып, кылмышкерлердин жазаланышын талап кылышат. Алар адилеттик үчүн керек болсо президентке чейин кайрылышаарын билдиришти. Жапара Дөөт Казы кызы, Тилек Дайырбеков, СТВ.